Мына бекиш эшегин издеп жүрөт мына. Бекмамат Абдрахман уулу эшегин жоготуп, Ноокат районунан Ошко келген. Өзү жашаган аймактан 3-4 күн издеп таппагандыктан эми массалык түрдө эшек баккан жайларды кыдырууда. Бирок азырынча майнап жок. Анткени менен сарай кыдырып жүргөн жигит издөө учурунда эшектин өлүк денелерине күбө болгон. Мен эшекти издеп участкага кайрылдым. Өзүбүздүн айылда участкаларга кайрылсам, аларда сураштырып атат. Анан эшек алгандардан сураштырсам, ушу Ошко алып келип эшектер өткөрүшөт экен. Фуркатты өткөрөт экен, Муадыды өткөрөт экен. Азыр ал жерге келип, Фуркатты карадым, Муадыны карадым. Эшектер ал жерде жок. Биздин айылда көп эшек жоголду. Союп кетишип атат, урдап кетип атат. Анткени менен облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда, эшек оорулук боюнча козголгон 96 кылмыштын бардыгынын бети ачылган. Уурдаган жарандар жоопко тартылганы менен эшектер кайда кеткендиги тууралуу так маалымат жок. Бирок жабырлануучуларга келтирилген чыгымдар толугу менен кайтарылган. Исламда жануарлар адал жана арам болуп экиге бөлүнөт. Эшек арам, бирок анын терисин сатуу же турмуш тиричиликке пайдаланууга шарият толук жол берет. Бул жерде ошол союлган эшектин эти башка бир коомчулукка зыян бербеш керек. Мындайча айтканда, ал коомубузду бир састып, бир оорап келип, бир баягындай адамдарга бир жагымсыз нерселерди алып келбеш керек. Албетте бир адам багып, атайын ошондой бир териси менен иш кылам деген адамдар болгон болсо, анын этин дагы ал эч кандай бир коомчулукка зыян келтирбей турган деңгээлде аны бир баягындай жей турган нерселерине же бир жерге апарып көмүп ошондой амалдарды кылыш керек да. Эшектин терисине 5-6 жылда суроо талап күчөп, жеке ишкерлер аны коңшу мамлекеттерге экспорттоп келишет. Бирок этин залалсыздандыруунун ордуна тамактануучу жайларга өткөрүп жиберип, коомчулукту дүрбөлөңгө салган факт былтыркы жылы Борбор калаада катталган. Эшектин терисин чет жакка чыгаруу менен Кыргызстандын экономикасына зыян тийип калуу коркунучу да бар экенин Ош мамлекеттик университетинин доценти билдирди. Эшегибизди деле арзан баада сатып, уурдатып, кимдир бирөөлөр аркылуу кайра аны кымбат баада сатып алып атабыз. Бизнесмендерибиз кичи бизнестерди ачып, жумуш менен камсыздап, ошо Кытайга кеткен эшекти өзүбүздө алып калып, өзүбүздө деле союп, терисин сыйрып, териден жасалган сапаттуу кийимдерди чыгарса болот эле мисалычы. Учурда эшекти же терисин чет жакка экспорттоого мыйзам тыюу салбайт. Бирок көбүнчө эшектин териси чет жакка жөнөтүлгөндүктөн анын эти кайсыл жакка кетип жатканы белгисиз. Демек коомдук тамактануучу жайда пайдаланылбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Анткени адистердин айтымында жылкы менен эшектин этинин айырмасы атайын лабораторияда гана аныкталат. Арген Камалдинов, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.